Кыргыз улуттук кара жорго бийи түрк жеткинчектери тарабынан массалык түрдө бийленип. 23 апрель бүткүл дүйнөлүк балдар күнүнө карата Түркиянын Стамбул шаарындагы Зафер Сарыер мектебинде 4-класстын окуучулары тарабынан улуттук кара жорго бийибиз массалык түрдө бийленип. Бул туурасында Ош мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүсү, учурда Кастамону шаарындагы Кастамону университетинин социалдык билимдер институтунда магистратура жактап жаткан Бакыбаев Абдимажит билдирди. Бул видеону социальный сеттеги түрк досумдун баракчасында көрүп, ары кубанып, ары таң калдым. Кызыгуунун артынан бул саамалыкты уюштурган Фатих Эрканды таап, ал менен кызуу маек курдум. Ал өз маегинде төмөнкүлөрдү айтат. Менин атым Фатих Эркан Гүрел. Зафер Сарыер мектебинде мугалимдик кесипти аркалайм. Алгач кара жорго бийин интернеттен көрүп калдым. Музыкасы мени өзүнө сыйкырлап алгандай. 10 жаштагы кызым бул видеону 1-2 ирет көрөрү менен так өзүндөй кылып бийлей баштады. Бул абал менин төбөмдү көккө жетирди. Эртеси күнү мектепке барып, өзүмдүн классым болгон 4-класска бул видеону көрсөттүм. Кызым аларга 1-2 жолу билип көрсөтүп берди. Дароо ошол жерде эле 2-3 окуучу өздөштүрүп бийлей кетишти. Андан соң менин кызыгуум мындан да артып, бул ишке баш отум менен киришти. Кыргыз боордоштор жөнүндө маалыматтарды топтой баштадым. Алгач кыргыз улуттук кийимдерин табуу үчүн Кыргызстанга барууга да даяр болчумун. Бирок Вандагы кыргыздар жөнүндө угуп калып, Кенан Айтач менен байланышкандан кийин ишим бир топко жеңилдеди. Кыргыз улуттук кийимдерин бизге ошол кыргыз боордошубуз тигип берди. Ушул жерден ошол Кенан Айтач бир тууганыбызга да терең ыраазычылык айткым келет. Ошентип даярдыктарыбызды баштадык. Окуучуларыбыздын калганы да бир жуманын ичинде эле бул бийди өздөштүрүп үйрөнө алышты. Биз көптөн күткөн 26 апрель бүткүл дүйнөлүк балдар күнү да келип жетти. Ошол күнү биз бийди массалык түрдө бийлеп чыгып, элдин көзүн үзүп, эли бизге тартууладык. Ушул нерселерди да кошумчалай айтуум керек. Ортодогу кара кийимчен менин кызым. Ал 10 жашта. Үстүндөгү кыргыз улуттук кийимдерин апасы урушса да болбой 2 күндөн бери мектепке кийип барып, эч чечпей жатат. Ага апасы күлөт. Сени кыргыз духу сыйкырлап алды. Чындыгында эле биздин үй бүлөбүздү жана окуучуларымды кыргыз духу сыйкырлап алгандай. Же чындыгында эле бул бийдин кыргыздарга, кыргыз маданиятына, элдерди өзүнө тарткан мистикалык тарабы барбы деп бизге суроо келет. Мен да кем калбай, албетте мистикалык тарабы бар. Сиз дагы кымыз ичпедиңиз. Кымыз ичкенден соң көрөсүз кыргыз духунун күчүн деп Азиз Чын Аралаш сөз кошумчалаган. Фатих Эркан мырза бул кызуу маегинен соң биз менен таанышканына жана байланышка чыкканыбызга ыраазычылыгын айтып, аябай кубанганын жашырган жок. Ошондой эле окуучуларынын кыргыздарга жана Кыргызстанга болгон кызыгуусунун артканын, мындан ары манас эпосун да аларга үйрөтөөрүн жана кызы менен бирге кара жоргонун мекени болгон кыргыз мекенибизге сөзсүз саякатка баруусун кошумчалады.
маектешкен жана видео сюжетти даярдаган Бакыбаев Абдимажит болду.